Аткезчи Жеңиш Разаковду жаап жашырып келген былыга. Генерал Райымберди Дүйшөнбиев, полковник Уларбек Шаршеев, полковник Абдикарим Алимбаев Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскердик атайын лицейде бирге окушкан. Чегара кызматында үчөө өздөрүнүн коррупциялык схемасын түзүшүп, ай сайын ар бир посттон доля алышат. Ар бир постко өзүнчө тапшырма коюшуп, ай сайын алып турушат. Пандемияга байланыштуу айланып жаткан акчанын көлөмү азайган. Бүгүнкү күндө 100 000 АКШ долларынын тегерегинде айланат. Андан сырткары аскер кызматкерлерин бир орундан бир орунга жылдырыш үчүн ОПК чегара көзөмөлдөп өткөрүү пункттарына жаатында өзгөчө. Сержант 500 АКШ доллары, прапорщик 1000 АКШ доллары, офицер 1000 доллардан 10 000 АКШ долларына чейинки суммаларды дайындоо үчүн алып турушат. Ошол схемалардын негизинде эбегейсиз байып куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын өтө төмөнкү деңгээлге түшүрүштү. Үчөө тең акыркы 5 жылда өтө чоң суммадагы байлыктарды жыйышып, көптөгөн фураларды, хансарайларды, жол тандабас автоунааларды жана башка ушул сыяктууларды алышты. Сөзсүз бул нерселерге көңүл буруп текшерүү зарыл. Полковник Уларбек Шаршеевде дух жок. Ошондуктан кыргыз-тажик согушунда команда берген жок. Тажик тараптын айтканына көнүп биргелешип контрабанданы улашат. Кулунду максат айылдарына Камчыбек Ташиев менен болгон жолугушууну алай деген ошол жерде контрабандист бала коркутуп өркүтүп көзөмөлгө алып чегарачыларды мактап жактап турду. Алай деген жигит Шаршеевдин кошелегу арка зонасында Рано деген өзбек аял ар бир фурадан бензовоз, хаводан долясын алышып жакын адамдары болуп жүрүшөт. Тополон күндөрү Баткенге бардык контрабандисттер келип Шаршеевди колдоп жанда жүрүштү. Эмнеге шеф ошолорду көрбөйт? Лейлек районунун Каттатуз участкасында Союз кезинен бери 1965-жылдан бери тажик тарап биздин территориядан газ, нефть казып келишкен. Ал эми Союз урагандан кийин 2000-жылдардан баштап аны Жеңиш Разаков көзөмөлгө алып ай сайын тажик тарап отметка берип турушкан. Суммасын ар кандай айтышат? 10 000, 30 000 АКШ долларын түзөт. Бул бизнести Жеңиш Разаков, полковник Уларбек Шаршеев экөө иштетишип, жашырып жаап келишкен. Себеби алар ар жерлерге чегарачыларга бир айда бир барып келишет. Ортомчу катары тажик тарап менен подполковник Салахидин Бабаев аттуу тажик улутундагы кыргыз офицери эсептелинет. Азыркы убакта пенсияда. Ал Лейлек районунда Андарак айылынан болот. Контрабанданы өткөргөнгө чоң салымы бар. Мамлекеттик чегараны бизнеске айландырган офицерлерге чара көрсө болбойбу? Бул жерде эл билген гана фактыларды жаздык. Болбосо фактылар аябай көп. Чара көрүлсө бардык аскер кызматкерлери көрсөтмө бергенге даяр турушат. Булак Азия News. Эл чындыкты билсин. Бар бул жакта экен, башын жалтыратып алып, бул адамдын былыктары бир нар кербенге жүк болуп кетпедиби? Силерге андай түйүлбөй жатабы? Бул Котовский жөнүндө ар кандай терс сөздөр Жээнбековдун башкаруу мезгилинен бери айтылып келет. Бирок муну суракка чакырган, текшерген, иликтеген адам жок. Бир балеси бар го. Акаев Камекага 5 күн кирип кетип, кумтөр боюнча кыргыз элинин кызыкчылыгын саткандай. Атамбаев бир жума Кытайга дем алган барып, дача сууну талкалагандай. Отунбаева Кадыржанга түштүк кыргыздарды басып бергендей, Разаков деле 3 күн Тажикстанга конок болуп жоголуп келбеди беле? Тиешелүү органдар, мурда көзүңөрдү жумуп келген болсоңор, эми ачкыла. Себеби сасык тажики кыргыздарды бастырып кирип жерибизди, намысыбызды тепседи, 36 жараныбызды өлтүрүштү. Разаковдун Тажикстанга 3 күн барып келгени, Мадумаровдун протоколго кол коюп бергени кечеги согуштун болушуна сөзсүз тиешеси болот. Хотя бы косвенно. Маалымат булактар Шамурза Бөрүкуловдун Facebook баракчасынын алдында. Эл чындыкты билсин. Тайчабаров азаматсың, баштап берсем коштоп кеттиң, канадагы ким кошулат? Акын, жазуучу, маданият өкүлдөрүн алып иштеп карап алалы. Кудрет Тайчабаров темирди кызуусунда сок, өз убагында айтпаса сөз атасы өлөт деген кыргыздын сөздөрүнө таянып айтып калайын. Кечтен бери социалдык тармактарда айрым адамдар элдин каймактарын, таланттарын тирүүсүндө барктап баалап калалы, жардам берели, ал абалын сурайлы деп гана жазуу менен чектелип жатат. Чын-чынына келгенде андай адамдарды илгери мамлекет бакчу. Жыл сайын курортторго жиберилип, ден соолугу текшерилип турчу. Алар алган гонорар ушунчалык көп болгондуктан кеңирчиликте жашашчу, ден соолугун көзөмөлдөшчү, жокчулук жүрөгүн мээсин жеген эмес эле. Айтматов кыргыз патенттен чемоданга толгон гонорар менен чыкчу. Акындардын аялдары күйөөсүн үйгө камап, бүгүн мынча сап ыр жазбасаң чыкпайсың деп кыйнап ыр жаздырчу. Анткени мамлекет канчалык көп чыгарма жазса ошончолук көп акча төлөп берчү. Азыр кандай? Бай жашаган кайсы акын, жазуучу, автор, төкмө, манасчы жана башка өнөр адамдарын билесиңер. Бүт эле таланттар эптеп күн көрөт да же калппа? Жок, Кудрет, сен адашып атасың, баланчы акын же жазуучу китеп чыгарып байып кетти деп айткыла болбосо. Буга биринчи кезекте Атамбаев күнөөлүү. Ал эсерден калган жазуучулар Союздун тиешесин бизнес кылып көбөйтүп берем деп Акаев менен Айтматовду алдап алып, бүт мамлекеттин байлыктарын менчиктештирип, завод фабрикаларында, акын жазуучуларында сызга олтургузган. Өндүрүш менен маданияттын өлүшүнө биринчи күнөөкөр ушул киши. Эгерде ошол 50 миллион долларды соолуп кетпегенде акын жазуучулар калем сабын кургатпай чыгарма жазган токтотпой, эл ушак айың пайшамба окуй
адабий чыгармаларды окуп, азыркы маңкурт муун пайда болбойт эле. Өзүңөр деле байкап көргүлө. 90-жылдардан бери мектептеги адабият китебинде кирген шедевр чыгармалар жазылган жок. Жазылса да бааланган жок. Эгер эстердегидей акын жазуучулар бааланса, алар мамлекеттен гонорар алып, алардын китептери бекер таратылып, мектептерге чейин жеткирилип турмак. Азыр бирөө китеп чыгарса өзү сатып жүрөт. Мин китеп сатса сүйүнөт. Ушул кантип болсун? Экинчи маселе. Элмирбек Иманалиев да, Зайырбек Ажыматов да кырсыктан, согуштан, кокустан же кол салуудан өлгөн жок. Булар ден соолугуна жакшы кам көрүлбөгөнүнө жаш кетти. Азыркылардын мээси жетпесе мен айтайын. Президенттин аппаратынын алдындагы атайын спец больница ушундай таланттардын, өнөр адамдардын үй бүлөсүн, өздөрүн, мамлекеттик ишмерлердин ден соолугун акысыз, тынымсыз карап туруучу жер болчу. Алардын милдети ушундай өлкө үчүн керек адамдарды оорутпай, көзөмөлдөп туруу эле. Алар эмне менен алек? Ар кайсы чоңдун көңүлдөшүн карашат, байлардын туугандарын карашат. 15 000 берсең, любой адам барып спецке жатып алса болот. Мен ачык айтайын, Заке бир да жолу спецке барып жаткан эмес. Өз милдетиңерди аткарып, Элмирбекти жакшы караганыңарда өлмөк эмес. Балким өткөндө катуу каргап, ырдаганда спецке жолотпоого деп команда берген чыгарсыңар. Бирок ал Элмирбектин күнөөсү эмес, ал силердин күнөөңөр. Силер жакшы болсоңор, акындар кантип эле калп айтып силерди жамандап турсун. Урматтуу эл өкүлдөрү, чоңдор, урматтуу интеллигенция, активисттер, Кыргыздын келечегине кайдыгер карабаган ар бир жаран. Силерге кайрылам, суранам. Ансыз деле манкуртизация заманда көп деле таланттуу адамдарыбыз калбай баратат. Болор иш болду, боесу канды. Эми бул жагын сактап, бартап калынга аракет кылалы. Биринчи, кыргыз патенттин абалын башынан аяк карап чыгып, анан бюджетин көбөйтүп, ага төлөнө турчу салыкты, автордук гонорарлардын өлчөмүн азыркыдан 4-5 эсеге көбөйтүп, бир жылда бир ала тургандай кылып, күттүртпөй квартал сайын төлөнө тургандай кылып, акын жазуучулардын калем акысы кыргыз патенттен канча деп аныкталса, ошончо суммасы үстүнө мамлекет кошуп бере тургандар мыйзамдарды кабыл алышыңыздар керек. Экинчи, спец больницанын ишмердүүлүгүн толук карап чыгып, мамлекеттин камкордугуна алынган аламдарды өздөрү келбесе артынан кууп жүрүп, ден соолугун карай турган деңгээлде милдеттендириш керек. Үчүнчү, акын жазуучулар, авторлор, элге маданиятка эмгек сиңирген адамдар жыл сайын жок дегенде 2 жума мамлекеттин эсебинен курорт, санаторийлердин акысыз эс алууну салтка айлантышы керек. Жогоруда айтылган нерселерибизди биз ойлоп тапкан жокпуз. Бизден мурунку акылдуу адамдар таза бийлик ишке киргизген нерселерди эле талап кылалы деп турган чагыбыз. Биз Зайырбек, Элмирбектерди карап коюп, эртеңкилер үчүн ал укул токтогулдай болгон адамдардын аз жашатып жатабыз. Көтөр башты улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын хан тукуму кулга айланып калбасын. Урматтуу Садык Шернияз, Жанаракаев, Искак Пирматов, Жылдыз Мусабеков, Каныбек Иманалиев, Рыскелди Момбеков, Алтынбек Сулайманов, Абдывахап Нурбаев маданиятты, адабиятты, улуттук нарк насилди келечекти түшүнгөн, көрө билген эл өкүлдөрү катары ушул учурларга көңүл буруп, парламентте маселе көтөрүп, эч болбосо ушул чакырылыштын атына кала турган бир пайдалуу демилген ишке киргизип кетерсиздер. Сиздерге ишенген үчүн жазып жатам, көңүл сыртында калбайт деп ишенебиз. Ушул пикирди колдогондор бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот эле. Көбүрөөк эл билсе, көбүрөөк колдоо табылмак дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Момбеков коопсуз шаар боюнча кытайлык компания менен келишимди токтотуш керек. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков министрлер кабинетинин коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу боюнча кытайлык Shenzhen Sonwin Intelligent Co Ltd компаниясы менен түзүлгөн келишимден чыгууга чакырды. Эл өкүлү 25 майда парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында буга долбоорго тендер жарыялангандагы мыйзам бузуулар негиз болорун айтты. Анын сөзүнө караганда, Shenzhen Sonwin Intelligent Co Ltd компаниясы Кытайдын банктарынан алган 6 банктык кепилдиктин 3-өө жасалма болуп чыккан. Ошондой эле эсеп палатасы ишкана долбоорду ишке ашырууга өтө эле аз каражатты сунуштаганы шек жаратканын эскерткен. Тендер 5 миллиард 700 миллион сомго жарыяланган. Кытай компаниясы 2 миллиард 700 миллион сомго ишке ашырууну сунуштап, 3 миллиард 173 миллион сомго аз көрсөтүп жатса ойлонуш керек да. Аларга айып пулдан түшкөн акча керек эмес. Бул компаниянын камералары автоунаа номерин эле эмес, ичиндеги адамды да тааный алат. 2019-жылы түзүлгөн келишимге ылайык Shenzhen Sonwin Intelligent Co Ltd компаниясы 1 жыл аралыгында долбоорду ишке киргизүүгө милдеттүү болгон. Бирок пандемиядан улам долбоор кечеңдегенине байланыштуу деп 2020-жылдын аягында келишимдин мөөнөтү 2021-жылдын 18 июнуна чейин узартылган. Бирок компания бул аралыкта да иштерди толук баштаган эмес. 20 майда УКМК министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри
Азамат Дыйканбаевдин Shenzhen Sonwin Intelligent Co. Ltd. компаниясынан келишимди узартуу үчүн 2 миллион 600 миң сом талап кылган деген шек менен камакка алды. Дыйканбаев айыптоолорду четке кагып, кылмыш ишин саясий буйрук деп атаган. 2019-жылы Коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы боюнча тендерди кытайлык Shenzhen Sonwin Intelligent Co. Ltd. компаниясы жеңген. Сынакка катышкан Vega долбоорду ишке ашырууга 4 миллиард 802 миллион 338 миң сом. Shenzhen Sonwin Intelligent Co. Ltd. компаниясы 2 миллиард 654 миллион 558 миң сом. Биз ишканасы 5 миллиард 67 миллион 794 миң сом сунуштаган. Долбоордун экинчи бөлүгү 7 облусту, 2 ири шаарды, 15 кичи шаарды жана 73 калк жашаган аймакты камтыйт. Долбоордун биринчи баскычын орусиялык Vega концерн ишке ашырган. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин.